Мындагы керебеттер багар көрөрү жок 30 адамга ылайыкташтырылган. Бул жерде келген адамдар күнүнө бир рет ысык тамак менен жана ошондой эле медициналык кароодон өтүп турушат. 41 жаштагы Үсөнбай Исмаилов 10 жыл мурун үй бүлөсү менен ажырашып, туугандары менен дагы мамилесин үзүп алган. Бүгүнкү күнү Жалал Абад шаарынын көчөлөрүндө эртеден кечке кыдырып, тыйын табуу менен алек. Мындан 1 жыл мурун өзүнүн үйүн сел суулары каптап, аргасыз мына ушул түнөк үйүнө барганын жана ал жердеги шарттар ыңгайлуу экенин айтат. Короче, светин ито төлөп койгон экен да атын. Бөлөгө төлөп бар экен. 26 башкерден үй барды 26 жи. Башка төлөп керек 30 мен. Ашым мен 2-3 үйдө менен свет жок үйрөм. Аталган түнөк үйү барар жери, жатар үйү жок. Жардамга муктаж болгон жарандардын кыйынчылыктарын жеңилдетүү жана аларды кышкы сууктан аман алып калуу максатында уюшулган. Өкмөттүн 2013 жылы 25 ноябрында буйрук чыккан түнөк жок адамдардын ошо карап баакыларды уход этип карап, ден соолугун карап, ошо кышты немеден чыгаруу үчүн токтом чыккан. Ал токтомдун негизинде ар жылы биздин мэриянын буйругу чыгат. Мына быйылкы буйрук 280 буйрук менен чыкты ошо 5 айга. Бул деген ушу ноябрдан баштап мартта акырларына чейин карайбыз. Тагдырдын сыноосуна сынып, көчө кыдырып кеткен жарандарды мурунку жашоосуна кайтаруунун аракетин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү колго алып келет. Быйылкы жылы кыш мезгилинде шаардык казынанын эсебинен 209.500 сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Жалал Абад шаарынын мэриясы тарабынан ар жылы эле ушул барар жери жок, белгилүү жашаган жери жок адамдар үчүн кышкы убакытта түнөй турган түнөк үй уюштурулат. Анткени ошо кышкы убакыттарда алар ошо үшүп, өтө кыйналып, анан кийин өлүп калыштан мүмкүн. Ошолорду биз алдын алыш үчүн ушул түнөк үйдү ар жылы уюштуруп турабыз. Аларга бир маал ысык тамак берилет. Белгилей кетсек, шаардагы кайрымдуулук борбору шаар калкынын жашоо шарты оор болгон 60 адамды карамагына алып, аларга күнүнө бир маал ысык тамак жана керек болгон медициналык жардамдарды берип келет. Ал эми 161 кароосуз калган карыларда социалдык кызматкерлер тарабынан камкордукка алынган. Эмир Сарыев, Алымбек Равшанбек уулу, Чолпон, Жалал Абад шаары.